Кийинки сөз депутат Иманалиев Каныбек Капашевич. Рахмат. Коргоо министри, Коргоо комитетине төрагасына суроо. Сиздерде канча аскери вертолет бар? Азыркы убакта аскер вертолеттері бар. Аларды эми өздөрүнүн ресурстары бүтүп калган. Аларды азыркы убакта ремонт кылыш керек. Капитальный ремонт. Мендеги маалымат, урматтуу премьер-министр, Кыргызстандын мурдагы премьер-министри биздин болгону 6 вертолет болсо, экөө иштебейт. Экөөнү Америкадан жардам алганбыз, экөөнү Россиядан жардам алганбыз. Ошо 4 вертолетту Уганданын фирмасы аркылуу согуш болуп аткан Сомалиге арендага бермек болуп турат. Кыргызстанга 1 тиын акча түшпөйт, бүт эсептин баары Дубайга түшмөк болот. Мындан биз дүйнөлүк беделибизге доо кетти, согуш болуп аткан экөө жардам берип атабыз. Экинчиден биз аны Россиядан жардам алганбыз. Үчүнчү тарапка берүүгө акыбыз жок. Үчүнчүдөн ошо кол койгон адам кыргыз куралы. Жоопкерчиликке тартыш керек. Бул уятыш. Кетип аткан вертолет той боюнча териштирели. Эгерде биздин имиджибизге тескери таасир алып келип аткан болсо, ал маселени карашыбыз керек дагы, туура жагына чечишибиз керек.